Акыркы күндөрү өрт кырсыктары өлкөдө байма-бай катталууда. Буга байланыштуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери өлкөнүн бардык аймактарында жашоочуларга тилсиз жоону болтурбоо максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Бүгүн Ысык Ата районунун Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери Кант шаарындагы күйүүчү май сактоочу жайда өрт коопсуздугунун алдын алуу боюнча контролдук машыгуу иштерин жүргүздү. Анда көлөмдүү цистерналардын бири өрттөнүп жатат деген билдирүү аймактык башкармалыкка келип түшүп, өрт өчүрүүчү атты автоунаа каражаты жана 30 өрт өчүрүүчү адис тартылып, өрттү өчүрүүгө каршы туруу эрежелерин аткарышты. Ысык Ата районунун Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери кезектеги машыгуу иштерин жүргүзүүдө. Бул ирет Кант шаарында жайгашкан күйүүчү май сактоочу жайында кокус өрт чыгып кетсе кандай ыкма колдонуу керек экендигин көрсөтүп беришүүдө. Ысык Ата районунун Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери мындай машыгууларды байма-бай өткөрүп келишет. Себеби кызматка жаңы киришкен адистерди практикалык жактан даярдоо чоң натыйжа берет. Мындай пикирин Ысык Ата районунун Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Бакытбек Молдо Исаев билдирди. Анын айтымында жыл башынан бери Ысык Ата району боюнча бүгүнкү күнгө чейин 49 өрт кырсыгы атталып, 1 миллион 200 миң сомдун тегерегинде зыян келтирилген. Бул көрүнүш былтыркыга салыштырмалуу 20 аз. Машыгуунун алкагында күйүүчү май сактоочу резервуар күйүп, ошону өчүрүүгө 6 техника тартылган. Бул мындай учурларда 28 градустан ашкандан кийин бул күйүүчү май сактоочу жанагы резервуарларда жарылуулар болот. Ошон үчүн биз өчүргөнгө дагы пена берилет. Күйүп аткан жерде өчүргөнгө пена берилет. Жанындагы жакын жайгашкан резервуарларга буларга муздатууга охлаждение дейбиз. Ошого карата суу берилет да. Бүгүнкү ошол өзүбүздүн учениянын сценарийи ушундай болуп эметилди. Күйүп аткан бир резервуарга эки жагынан пена берилди. Калган жакын жайгашкан резервуарларга төрт жагынан охлажденияга стволдор берилди. Ар бир жаран өрт коопсуздук эрежелерин билип алуусу жакшы. Эгер коопсуздук эрежелерин ар бир жаран так аткарса, ар ким өз өмүрүн, турак жайын, ошондой эле мүлкүн тилсиз жоодон алдын алат. Ысык Ата районунун Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери машыгуу иштеринен сырткары жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен биргеликте жашоочуларга үймө-үй кыдырып, өрт коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишет. Андан сырткары мектептерде окуучуларга кошумча сабак өтүп турушат. Биз райондо башка өз жергиликтүү өзүн алымын башкаруу органдары менен тагыр айтканда райондо 18 айыл өкмөтү бар. 18 айыл өкмөтүндө өрт өчүрүү дружина түзүлгөн, ат жандар тобу түзүлгөн. Могу жайкы өрт өчүрүү, өрт коопсуздугу боюнча летний пожар опасный период деп ошого буйруктар чыккан, ат жандар тобу түзүлгөн. Биздин максат ошо басымдуу бөлүгү профилактик жумушка басым жасайбыз. Телеге беребиз, радиого беребиз, гезит бетине макалалар жарыяп турабыз. Анан бала бакчаларда, мектептерде, ар кандай коомдук жайларда түшүндүрмө иштерин өткөрүп турабыз. Акыркы убакта өлкө аймагында сууга чөгүү фактылары да көп катталууда. Мындай көрүнүштү алдын алуу максатында Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери өлкөнүн бардык аймактарында элге суу объектилеринде коопсуздук эрежелерин сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин тынбай жүргүзүп жатат. Ысык Ата районунун Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери сууга түшүүгө кооптуу делген аймактарды кыдыруусун улантып, 10-12 жаштагы өспүрүм балдардын уруксат берилбеген жерде сууга түшүп жаткандарын көрүп, аларга бул аймакта сууга түшүүгө болбоорун түшүндүрүп, аларды үйлөрүнө жиберишти. Жооз атын эңер менен бассейндер бар чукулдар. Бул жактар силердин өмүрүңөргө коопсуз жагы. Макул, чөмүк керек. Алатоо бассейндер. Ошол жака бар, бассейндерге бар, ата эңер. Тымагандай сууга чөп турган жайлар бар, сууга чыккан. Макул, бул жака сууга чыккан. Чөмүк керек. Турган бар.
Ысык Ата районунун аймагында 40тын тегерегинде суу объектилери бар. Алардын 4-ü гана сууга түшүүгө ыңгайлаштырылган. Ал жайларда атайын сууда куткаруучу кызматкерлер кызмат өтөшөт. Ысык Ата районунда былтыркы жылы сууга чөгүп кеткендердин саны 5 адам болсо, быйыл тагыраагы бүгүнкү күнгө чейин 2 факты катталган. Биз ушул жайкы сууга түшүү мезгили келери менен эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2011-жылкы токтому бар 466 сууга түшүү объектилеринде адам өмүрүн сактоонун эрежелери жөнүндө. Ошол токтомдун негизинде акимчилик менен райондук түзүмдүн жетекчилери менен ар кандай иш-чараларды уюштуруп, ички иштер бөлүмү менен биз аркылуу ушул эле объект эмес, болгон ушундай суу объекттеринин бардыгында рейдтерди жүргүзүп, түшүндүрүү иш-чараларын жүргүзүп атабыз. Ошондой эле ушундай кагаз брошюркаларды дайындап, ар бир үймө-үй кыдырып, ата-энелерге ушул балдарды кароосуз калтырбоосу боюнча, ушул сууга түшүүнүн эрежелерин сактоосу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келатабыз. Күндүн ысып жатышы адамдардын сууга түшүүсүнө мажбур жаратууда. Ысык Ата райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери суу жээктеринде сууга түшүүгө кооптуу делген аймактарда жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маалымат баракчаларын таркатып, эскертме такталарын илип жатышат. Сууга чөгүп кеткен фактылар айрыкча жай мезгилинде көп катталат. Алардын көбү этиятсыздыктан же башка себептерден улам коопсуздук эрежелерин сактабай сууга түшүп, чектөө киргизилген аймактарда чөгүп кеткендер. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды өрт кырсыктарынан этият болууну, жаш балдарды үйгө кароосуз калтырбоону жана сууга түшүүдө коопсуздук эрежелерин сактоону дагы бир ирет эскертет. Эгер кырсык жаралса 101 же 112 номуруна кабарлоону билдирет. Айдар Темиралиев, Бактыбек Маматсаев, Пирамида.